Assalamu alaikum, hurmatlı көрерmanдар. Бүгін 9 ноябрь 2021 жыл. Ақсу районының Қашқасу айыл аймағының Сөгөт айылында ақсақалдар Бүтін Қырғызстан партиясының лидері Мадумаров Адахан Кемсанбаевичти Алабука районына баратқан жолдон тосып турушат. Қырғыздың салтын улап, даамыз тигизип, ақсақалдар бата берип, ушу Алабука районуна узат коюуну төрөлгөсүн кылып атышат. Айылдын эли жапа турмак чогулушкан. Көтөр желектерди көтөр. Адахан Мадумаров да келип калды. Hoş geldiniz, salamatçılar. Yaxşılar. Salamatçılar. Gelgiler. O baldarga tuğdu karmatıp koyup, anan keyin biröyle tartып alıp, yaş baldarga karmatıp koyup tuttuk. Sağ ol. 5-6 ile aksakal döne duydu bana. 5-6 ile aksakal salamlaşalım. Lütfen araya düştü koşup görünüyorsun. Buradaki da ele gelsin. 25 geçip. Yok buradaki da ele gelsin. Begen bolun. Boş olsun. Ne düşün? Yer kılı atır. Kaça çaldım ben. Ne mahtardım. Allah'a doğru. Yaxşı. Salamat. Sağ ol. Yaxşı. Sındırmayla qalsın. Tamam. Rahmat, baxtlı olun. Qayçtiler 5-6 aksakal ile amandaşıp koyalım dep tutatdı. Ayıldım bari jinalıp kalgan turlar. Allah nasip kılsa, Kuday kalasa saat 2'de Kerbendeki joluguşuda oşol жерден сүйлөшөбүз. Kuday kalasa. Barabыз mı? Barabыз. Bara албай тургандар болсо, ушул жерден суроо берсеңиздер, айтыңыздар. Бизде бүгін ошол Алабука менен Аксыны бүтүрсөк, эртең Каракол, анан Токтогул, анан Талас областын өткүзөбүз, Кудай кааласа. Мына ушундай, мындайраак кылсаңар. Жокпу? Амандаштыкпы? Адахан Кемсанбаевич менде суроо бар. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер Тартык айылына. Мен ушул жердин тургуну боламын. Кечке саат 2'de Кербенде мен суроо берип кала аламбы, калбаймбы? Биздин өзүбүздүн жалпы көйгөйүбүз бар да айылдагы. Могу жаш алименттердин жанагы пособие маселеси бизге өтө татаал болуп атат да, бизди ушу тоолуу регионго киргизип койсоңуздар, эгер эмеге өтүп калсаңыздар, Куда кааласа, куда буйруп насип турса, ушу пособие маселеси өтө чегара маселеси бизди ушу тоолуу регионго эмне кылып, анан балдарыбызды 18 жашка чейин эле кылып койсо, бизде бүт эле балдарыбыз окуйт да бул жердечи. Азыр 16 жашка чейин балдарыбызга пособие чегерилген. Ошо пособияны бир аз көтөрүп, тоолуу регионго коюп туруп, ошо пособияны да бир аз көтөрмөлөп койсо, тоолуу регионго каратып туруп. Рахмат. Ким дедиңиз? Чынара, бул жер мен билишимче 1270 метр болса керек. Туурабы? Жатта билет экенмин, Аллага шүгүр. Мен билген эмесмин сиздерди ушундай тосушуңарды. Себеп биз баягы социалдык комитеттин төрагасы болуп турганда мен дээрлик баардык Кыргызстандагы айылдардын баарын караганбыз. Союздун мезгилинде 1600 метрден бийик болсо, бийик тоолуу деп. Союздун мезгилинде дагы бул айыл кирген эмес. Азыр биз Кыргыз эгемен республика болгондон кийин 2000 метрге чыгарып койгон, жана акча жетпейт деп. 2000 метрден бийик болсо, анан ошо бийик тоолуу аймакка киргизип. Бирок бул жердин башка айырмасы бар. Макамын өзгөртүш үчүн баягы чек арада жайгашкан айылдар деген мыйзамдын долбоорун киргизиш керек.
ошол боюнча макамды киргизиш керек. Ошондо жанакы Чынар айым сиз айтып аткан жеңилдиктерди ошол жерден каралат. Сиз айткандан да көбүрөөк жеңилдик каралат. Ал жерде пенсияга чыгуу маселеси бар. Балдарга жөлөк пулдун маселеси бар. Анан мына жер тилкесин берүү боюнча, менчик үйлөрдү куруу боюнча жеңилдиктери бар. Электр энергиясына жеңилдиктери бар. Мына ушул жагын караштырышыбыз керек. Бизде чек ара азыр көкүрөгүбүзгө көк таштай тийген маселе. Туура маселе коюп атасыз. Рахмат, мен сизге ыраазымын. Аял киши болсоңуз дагы жалпы улуттук маселе коюп атасыз да. Биздин көчөгө трансформатор кое бересизби деген маселе жок. Биздин көчөгө арык чаап бересизби деген маселе. Бул жалпы улутка, жалпы айылга таандык маселе.